Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз балдар кыргыз адабият сабагы, мугалим Бердалиева Света Ташпаевна, 11-класс. Сабактын темасы Токтоболот Абдумомунов. Сабактын максаты окуучулар Токтоболот Абдумомунов туурасында маалымат ала алышат, чыгармачылыгына токтолуу менен пьеса драмаларынын турмушундагы маанилүү факторлорун, жөндөмдөрүн билишет. Турмушта ак караны ажырата билүүгө, токтоолукка, сабырдуулукка тарбиялана алышат. Токтоболот Абдумомунов. Токтоболот Абдумомунов 1922 Чүй облусунун Кемин районундагы Атаке кыштагында кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Бала кезинен эле атасынан агасы Рыспайдын комузун, жомокторун угуп чоңойгон. 1938 Фрунзедеги медициналык окуу жайга кирип, кийин Жошолуу айылдык советинде фельдшер, пункт башчысы болуп эмгектенет. 1939 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик медициналык институтуна өтүп, 3-курстан оорусунун айынан окуусун таштоого мажбур болот. Чыгармачылыгы Токтоболот Абдумомуновдун чыгармачылык менен бир катар эле коомдук иштерди активдүү жүргүзгөн инсан. 1959-1971 жылдары Кыргызстан Жазуучулар союзунун 1-секретары, 1974-1987 жылдары Кыргызстандын театрлар коомунун төрагасы болуп эмгектенген. Токтоболот Абдумомунов. Көзү өткөндөн кийин улуттук драматургия жаатында эң мыкты пьесаларга бериле турган Кыргыз Республикасынын Токтоболот Абдумомунов атындагы адабий сыйлыгы уюшулган. 1991 жыл. Токтоболот Абдумомунов чыгармачылык менен бир катар эле коомдук иштерди дагы активдүү жүргүзгөн инсан. Ал 1959 жылдан 1971 жылдары Кыргызстан Жазуучулар союзунун 1-секретары, 1974 жылдан 1987 жылдары Кыргызстандын театрлар коомунун төрагасы болуп эмгектенген. Ал кийин улуттук драматургия жаатында эң мыкты пьесаларга бериле турган Кыргыз Республикасынын Токтоболот Абдумомунов атындагы адабий сыйлыгы уюшулуп, бир катар коомдук иштер менен өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алган. Кыргыз СССРинин искусствого эмгек сиңирген ишмери, кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз СССРинин Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыгынын ээси Токтоболот Абдумомунов. Бала кезинен эле атасынын агасы Рыспайдын комузун, жомокторун угуп чоңойгон. Токтоболот Абдумомуновдун драмаларынын өз учурунда өтө популярдуулугунун, кыргыз сахнасына байма-бай коюлуп турганын сыры да ушундан улам болсо керек. Алгачкы пьесалары Кумдуу чап 1946 жылы, Замандаштар 1948 жылы, Курман 1950 жылдары жана башка пьесалары жарык көргөн. Ал 50 жылдары жазган Борбаш, Таргапчыгай, Атабектин кызы, Ашырбай пьесалары автордун орус жана дүйнөлүк драматургия өнөрүнүн жетишкендиктерин өздөштүргөнүн айкындап, турмуштук материалды көркөм чагылтуунун, улуттук салттарын жаңылоо, жаңы формалар менен ыкмаларды издөө боюнча белгилүү ийгиликке жеткенин көрсөткөн.
Абийир кечирбейт 1962 жылы, Каркыралар кайтканда 1965 жылы, Сүйүү жана үмүт, Бюро жүрүп жатат 1968 жылдары, Жыгылган ооганга күлөт 1968 жылы, Жарыктык карыларым 1980 жылдары пьесаларында актуалдуу моралдык маселелер көтөрүлгөн. Токтоболот Абдымомунов комедия жанрында чебери. Анын калеминен эч ким айтпа, кимге айтпа, Машырбек үйлөнөт, Алдар көсө жана башка комедиялары жаралган. Чыгаан драматург чыныгы адам Токтоболот Абдымомунов. Ар бир адамда жаратылыш берген касиет, ар кыл өнөр, ар түрдүү жөндөмдүүлүк болот. Токтоболот Абдымомуновдун эмгектик ишмердиги Антон Павлович Чехов сыяктуу алгач өз кесиби боюнча фельдшерликтен башталган. Эң биринчи. Мына ушул кесиптеги гумандуулукту бийик даражада сактоо принциптери чыгармачылык турмушунда да маанилүү фактор болуп, керектүү жерлерде сүзүп алып турган башат болгон. Көрүнүктүү драматург Токтоболот Абдымомуновдун кыргыз элинин маданиятында ээлеген орду чоң. Кыргыз улуттук драма театрынын бекеринен анын ысымы берилбеген. Токтоболот Абдымомунов аттындагы мамлекеттик сыйлык да татыктуу өнөр адамдарына берилип келет. Токтоболот Абдымомуновдун бизге калтырган сабактары өтө көп. Аны биз искусствонун сабактары деп билебиз. Анын чыгармалары көрөрмандары жана окурмандары турмушту түшүнүүгө, талдай билүүгө үйрөтөт. Токтоболот Абдымомунов согуштан кийинки өлкөбүздү калыбына келтирүү мезгилинде активдүү чыгарма жаратып, чыгармаларындагы образдар аркылуу кайрымдуулукка, бири-бирине күйүмдүүлүккө үндөп, окурманды таасирлентип, сезимин козгоп, кан жанына сиңирте алган. Анын алгачкы адабий чыгармачылык тушоосу 1940-жылдары кесилип, Кумдуу чап, Замандаштар, Курман, Тар капчыгай деген драмалары театрга коюла баштаган. Драматургдун өзүндөй кең пейил, улуу кичүүгө бирдей адамгерчиликтүү каармандар анын пьесаларынан орун алган. Ооба, ошондой каармандарды көргөндө мен анын өзүнө салыштырам. Муну биз көп эле белгилүү адамдардын пикирлеринен угабыз. Абийир кечирбейт. Кремль театрынын сахнасында деген макаласында көрүнүктүү театр таануучу, театр журналынын башкы редактору Рыбаков мындай деп жазган. Түрмөдөн кайтып келген Нурдин өч алуу жолуна түшпөстөн чындыкты бардыгынан кымбат баалаган адам катарында иш жүргүзөт. Чындыкты баарынан жогору баалап, аны табууга күчүн аябайт, иш жүргүзөт. Чындыкты баарынан жогору баалап, аны табууга күчүн аябайт. Абийир кечирбейт спектакли менен кыргыз театры өзүнүн өнүгүшүндө туура жолдо тургандыгын, Токтоболот Абдымомуновдун театрдын алдында жаңы көркөмдүк милдеттерди койгон драматург экендигин тааный алабыз. Көрүнүктүү драматург көрүүчүлөрүнө адамгерчиликтүү адамдардын образын тартуулап көп сандаган пьесаларды жазган. Алар социологиялык, психологиялык, Абийир кечирбейт, Каркыралар кайтканда, сатиралык Тар капчыгай, Эч кимге айтпа, Жыгылган ооганга күлөт, лирикалык комедиялары, Борбаш, Алдар көсө,
Жарыктык карыларым, тарыхый драмалары, Ашырбай, оптимистик трагедия, Сүйүү жана үмүт, балдар үчүн Карагул ботом драмалары ушул кезге чейин театр сахнасынан түшпөй коюлуп келүүдө. Токтоболот Абдымомунов Октябрдын 40 жылдыгына карата Алыскы тоолордо кинофильминин сценарийин жазган жана кыргыздын туңгуч кинодраматург катарында белгилүү. Токтоболот Абдымомунов коомдук иштердин дагы активдүү катышуучуларынан болгон. Ал СССР Жогорку Советинин депутаты, Кыргыз СССР Жогорку Советинин 7-8 чакырылыштарынын депутаты дагы болгон. 1959 жылы жана 1966 жылдары Кыргызстандын чет өлкөлөр менен маданий достук байланыштар коомунун башкармасынын мүчөсү болгон. Жана Кыргыз театрлар коомунун президиумунун төрагасы, Кыргыз СССРнин Маданият министрлигинин коллегия мүчөсү, Кыргыз СССРнин мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу комитетинин мүчөсү жана республиканын Ленин комсомолу сыйлыгы боюнча комиссиянын төрагасы болгон. Шу мажал аны 67 жаш курагында биздин арабыздан алып кеткен. Ал эми анын өлбөс, өчпөс чыгармалары биздин арабызда муундан муунга өтүп, кылымдап жашай бермекчи. Абийир кечирбейт. Адам абийири тууралуу, ушак айыңдын айынан бузулган уя, кыйраган турмуш, талкаланган тагдыр жөнүндө баяндаган драмалык чыгарма. Ал адам жашоосундагы актуалдуу маселелерди козгоп, алардын өз ара мамилесин, сүйүүсүн, күрөшүн, достугун даңазалайт. Карама каршы пикирлерди сүйүү менен жек көрүүнү, ишеним менен чыккынчылыкты көрсөтүп берет. Драматург, интеллигент, жаштардын ички дүйнөсүн, психологиясын, нравалык, адамдык сапаттарын ачууга далалаттанат. Автор көбүнчө моралдык, этикалык тарапка басым жасаган. Драмада жаш врач Нурдиндин психологиясына кеңири анализ берилип, чыгарманын сюжети башка каарман Нурдиндин кыймыл аракетине, кылык жоруктарына, психологиялык толгонууларына тыгыз байланыштуу өнүгөт. Ошондой катар дарыгерлер Масадык, Нияз, актриса Шайыргүлдөрдүн ички тагдыры талданат. Автордун эң ийгиликтүү чыгармасы ушул Абийир кечирбейт драмасы. Токтоболот Абдымомуновдун драматургиясындагы эң ийгиликтүү жазылган чыгармасы деп эсептелинет. Бул туурасында кезегинде бир топ адабиятчылар, театр таануучулар баасын берген. Кыргызстандагы театр сынчыларынан тышкары, Москвадагы театр журналынын башкы редактору Рыбаков бул драма менен кыргыз театры өзүнүн өнүгүшүндө туура жолдо тургандыгын айткан. Токтоболот Абдымомуновдун Абийир кечирбейт чыгармасы менен театрдын алдында жаңы көркөмдүк милдеттерди койгон драматург экендигин көрсөттү, деп белгилеген ал 1965 жылы. Мына балдар, Токтоболот Абдымомунов туурасында биз кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе Токтоболот Абдымомунов бул 1922 жылы Чүй облусунун Кемин районундагы Атаке кыштагында кызматкердин үй бүлөсүндө туулган экен. Балдар, биз Токтоболот Абдымомуновдун кайсы жылы, кайсыл жерде туулганын унутпашыбыз керек.
Фрунзедеги медициналык окуу жайга кирип, ошол жерден фельдшер, анан пункт башчысы болуп эмне кылган экен, эмгектенген экен. Окуусуна байланыштуу 3-курстан окуусун таштоого туура келген экен. Чыгармалары Токтоболот Абдымомуновдун чыгармалары балдар, булар алгачкы пьесалары: Кумдуу чап, Замандаштар, Курман, Борбаш, Таргапчыгай, Атабектин кызы, Ашырбай пьесалары менен жеке эле кыргыз элин эмес, орус жана дүйнөлүк драматургия өнөрүнүн жетишкендиктерин өздөштүргөн жана эмне кылган, баардык ыкмаларды издөө боюнча белгилүү ийгиликке жеткен. Андан тышкары Абийир кечирбейт драмасы, Каркыралар кайтканда, Сүйүү жана үмүт, Бүйрө жүрүп жатат, Жыгылган ооганга күлөт, Жарыктык карыларым жана башка пьесаларын актуалдуу моралдык маселелер ушул пьесаларда көтөрүлгөн экен. Мына балдар, Токтоболот Абдымомуновдун чыгармалары. Ошондой эле Токтоболот Абдымомунов комедия жанрынын дагы чебери деп айта алат экенбиз. Себеп дегенде, Эч кимге айтпа, Машырбек үйлөнөт, Алдар көсө деген комедияларды эмне кылган экен, жараткан экен. Мына балдар, Токтоболот Абдымомунов бул чыгаан драматург, чыныгы адам катарында биз эмне кыла алат экенбиз, тааный алат экенбиз. Токтоболот Абдымомуновдун 1940-жылдары Кумдуу чап, Замандаштар, Курман, Таргапчыгай деген драмалары театрларга коюлуп баштаган экен. Муну дагы биз эмне кылбайбыз, унутпайбыз. Эми Абийир кечирбейт спектакли менен кыргыз театры өзүнүн өнүгүшүндө туура жолдо тургандыгын жана Токтоболот Абдымомуновдун театрдын алдында жаңы көркөмдүк милдеттерди койгон драматург катарында биз тааный алат экенбиз. Токтоболот Абдымомунов бул бизге Абийир кечирбейт драмасы менен абдан таанымал десек жаңылышпайбыз. Токтоболот Абдымомунов 67 жаш курагында биздин арабыздан кеткен экен. Мына балдар, өзү кеткен күндө дагы өлбөс, өчпөс чыгармалары биздин арабызда муундан муунга өтүп, кылымдап жашай бермекчи. Токтоболот Абдымомунов. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма Токтоболот Абдымомунов туурасында окуп, дептерлерибизге конспектилеп кыскача жазып алабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта көрүшкөнчө тургула балдар.